Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Дубайда өткөн дүйнөлүк өкмөт саммитинин алкагында бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Алардын бири Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, премьер-министрдин ордун басары, президенттик иштер министри Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян болду. Адылбек Касмалиевдин айтымында Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары менен бардык тармактарда өнөктөштүктү өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө терең кызыктар. Акыркы 4 жылда эки өлкөнүн мамилеси жаңы деңгээлге көтөрүлгөн. Перс булуңундагы өлкөлөрдүн ичинен Бириккен Араб Эмираттары Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү болуп саналат. Былтыр 2024 жылдын январ-ноябрь айларында товар жүгүртүүнүн көлөмү 155 миллион долларды, экспорт 99 миллион долларды, ал эми импорт 56 миллион долларды түздү. Бул көрсөткүчтөрдү мындан да жогорку деңгээлге көтөрүү пландаштырылууда. Өз кезегинде Мансур бин Заид Аль Нахаян эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди мындан ары да чыңдоого умтулаарын жана Бириккен Араб Эмираттары эки тарапты кызыктырган тармактарда кызматташууга даяр экенин баса белгиледи. Тараптар Бишкекте Кыргыз Эмират өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги 3-чү жыйынын, Бишкекте Борбор Азиянын жана Перс булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңешинин форматында инвестициялык форумду өткөрүү маселелерин козгошуп, ошондой эле Абу Даби Кыргыз Инвестмент холдингинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелерди карашты.